Assalamu alaikum туғандар. Мен азыр елімен қайрылып кететем туғандар, Қырғыз еліне. Себеби азыркы учурда Кыргызстанда саясий маанайда камалган жарандар көп болуп атат. Бирөөсү эле бүгүн өзүңүздөр билгендей Калмаматовду 2 күнгө пока кармап турат. Соту бөлө элек. Бу мыйзамсыз бийликтин реакциясы, ел кандай реакция кылып деп текшерип атат. Эсиңиздерде бар, Ороз айында дагы аэропорттон тосуп алып Бишкекке чейин апарып, машина менен анан ел чыккандан кийин самолетко билет алып берип анан салып берген. Кутта ошондой эле туугандар. Кутта ошондой эле азыр Калмаматовдун дагы тарапташтары ошондой кылышыбыз керек. Мен Калмаматовдун тарапташы эмесмин, бирок как тең туш дос катары, алыс болсо да кыргыз экенин, активист экенин билем, депутат болуп жүргөнүн да билем. Ошо катары мен сиздерге айтып кетейин. Калмаматовду булар сынайт, азыр 2 күн сынайт да. Эли чыкса камалбайт туугандар. Эли чыкпаса, Калмаматовду коргой албасаңар, Калмаматовду ана Жеңиш Молдохматов, Тилекмек Куренов дерге окшотуп камап коет. Ошон үчүн мен кыргыз элиме кайрылган себеби туугандар. Биз өзүбүздүн уулдарыбыз, патриот жигиттерибизди биз мына 2 дөпераске каматып койбойлу достор. Каматып койбойлу. Мен мындай бессрочный забастовка деп коет, бессрочный митинг деп коет туугандар. Бул ар бир жарандын укугу туугандар. Биз жаш балдарыбыз, өзүгө окшогон патриот жигиттерибизди биз каматпайлы туугандар. Мына бейгүнү Жеңиш Молдохматов отурат, Тилекмат Куренов отурат. Азыр биз ун чыкпай койсок, бул Калмаматовду дагы Бактыбекти камап коюшат туугандар. Ошон үчүн мен элди чакырып кетем, кайдыгер карабайбыз туугандар. Кимдин колуна эмне келет туугандар? Ошол соттун алыбы, ono Садыр Жапаровдун ак үй олобу, депутаттардын ак үй олобу, кимин көк үй олобу барып ошол жерде митингди, бессрочный митингди башташыбыз керек туугандар. Биз бул 2 достон, 2 мыйзамсыздан биз коркпойбуз. Мен айтып келгемин, тил кесмек бар, тил кесмек жок, баш кесмек бар деп коет. Ошон үчүн туугандар, биздин тилибизди эч ким кесе албайт. Биз чындыкты чырылдатып айтып жүргөнбүз, айта беребиз. Мен ушул мыйзамсыз бийликти тааныган эмесмин, азыр деле тааныбайм, бирок эл тел деп коет туугандар. Эл чыкса, Калмаматовду биз 2 сааттан кийин алып чыгып алышыбыз мүмкүн туугандар. Ошон үчүн унчукпай кайдыгер карабай, ошол Бактыбек Калмаматовду чыгарышыбыз керек туугандар. Ар бир жаранга кайрылып кетем. Сиздердин да балдарыңыздар бар туугандар. Сиздердин да уулдарыңыздар бар, уул кыздарыңыздар бар туугандар. Калмаматов бул таза инсан туугандар. Мен билишимче Калмаматовна Садыр Жапаров менен Ташиевке салыштырмалуу, мында орустар кандай святой туугандар. Мен ачык эле айтайын. Ошон үчүн кайдыгер карабайбыз, ошол жерде талап кылабыз. Бул мыйзамсыз. Бунун негизи жок. Буга 330 статьяны коюштур. Бул не деген статья? Бул деген баягы этнический, расовый принадлежность, баягы расовый чаташтыруу деген мыйзам. Бул өтө оор кылмыш туугандар. Өзүңүздөр билесиздер, Ороз айым карындашында ушул статьяны коюп туруп, бирок кой берген. Биз ошентсек, Ороз айым карындашыбызды кандай кой берсе, буну да ошентип кой бергенге кудуретибиз жетет. Биз күчпүз, биримдикте биз күчпүз туугандар. Бардыңыздарды чакырып кетем туугандар. Мыйзам чегинде чыгып талапты кылып, биз Бактыбек Калмаматовду алып калалы.